Assalamu alaikum, urmatlı bizden kanalın görüşçülері, urmatlı dostlar. Menden мүмкүнчүлүгү чектелген улгайган адамдарга электрический коляска тартып кой деп суранып жаттыңыздар эле. Мына биз сиздерге бүгүн электрический колясканы кененирээк түшүндүрүүнү туура көрдүк. Алдыңыздарда көрүп турган электрический мүмкүнчүлүгү чектелген коляска. Достор, бул колясканын ток менен жүрөт. Bir zaratnigi bir zarattap koysa bir gün geçke жүрөр. Biz sizlerge bunu bir qatar көрсөткөндөн кийин анан bunu test drive кылып көргөзөбүз достор. Бул аябай оор, 60 килограммдай чыгат оордугу. Бул өзү жасалган жагы Тайванда жасалган. Bunun arka дөңгөлөгү тартат, артыңкы дөңгөлөгү тартат, алдыңкысы жөн эле управление. Бұл сіздерге бір қатар көргөзгөндөн кийин эми мен сіздерге мунун мындай жагынан көргөзө кетейин. Бул пульт управления, көрдүңүздөр. Муну жаксаң, муну бассак, мына жанды. Мына болсо сигналы. Бунун болсо фарасы. Азыр мен сіздерге фарасын жаккандан кийин дагы мындай кылып көргөзөйүн. Көрүнүп атат болуш керек. Эки алдыңкы фарасы, андан кийин бул жакта аварийкасын жагып коеюн. Аварийкасы иштеп атат. Буну негизи аварийка эмес, поворотник катары дагы мында колдонот. Мына жака. Мынанысын барса, бул кечиндеси же болбосо күндүздө колдонсо болот. Негизи Кореяда жолдун жээгинде дагы ушундай менен айдап жүрө беришет. Бул жагындагы поворотники. Ушул эле поворотниктери арка жагында дагы жанат. Көрдүңүздөр, арка жагында дагы бул жагын басып койсо, бул жагында дагы мындай жанат. Шундай достор, анда биз сиздерге тест драйв кылып көргөзөлү. Видеону акырына чейин көрүп туруңуздар. Мунун аккумулятору кайсы жерде уланат, кандай кылып ручной түртүп кетсе болот, заряд түгөнүп калса, биздин видеону аягына чейин көрүп туруңуздар. Урматтуу достор, сиздерге тест драйв кылып көрсөтүүнү туура көрдүк. Мунун мындай коопсуздук куру бар. Коопсуздук курун ачып, андан кийин олтурабыз. Олтургандан кийин өзүңүздөр билесиздер, бұл аябай қатты жүрөт. Аябай қатты жүрөт. Коопсуздук курун тартабыз. Мына жагында көңүл бурсаңыздар, мунун мына кнопкасы эң акыркы пониженный. Ана мындай кылсак катуу кетип калат. Ошон үчүн биз бир 2ге коебуз дагы, муну алдыга сүрөйбүз. Бул байкы жостиги алдыга, аркага, жамбашка кетет. Мындай кылып алдыга сүрөйбүз. Бургубуз келсе жака бурабыз. Жака кетебиз. Getiririz. Biz sizlerge atayınızda biraz zamanırak yolları kandırdık, yani bizde biraz yol meşer var. Görünüzдөр, burunduğunuz gelgen bolsa biz ошол ордуңуздан эле мындай кылып жастикти бияка бурсак, бияка бурулат, артка бура тура болсок, артка бурулат. Же болбосо кой берип койчу болсок токтоп калат достор. Же болбосо биз машинага кетип атканда алдыбыздан бирөө чыкпаса, сигнал басып, поворот жагып коебуз дагы. Поворот жагып коебуз дагы, бурулгубуз келсе, бул жака бурула беребиз. Же болбосо бул жака поворот жагып бурулгубуз келе турган болсо, биз бул жака поворот жагып бурулабыз. Бул кадимкиде машинада эле эч кандай кыйынчылыгы деле жок. Мунун баргандан кийин бир аз тренировка кылып үйрөнүп алсаңыздар болот. Эч кандай эки жолу басып койчу болсо, поворотниктер өчүп калат. Мына поворотникти бир жолу бассаңыз иштеп турган болсо, экинчи жолу басканда өчүп калат. Же бул жагында эле ошондой бассаңыз өчүп калат. Муну катыраак кылгыңыз келе турган болсо, муну катуу басып койсоңуз, бир 8 жолдо кетип бараткан болсоңуз, анда аябай катуу кетип калат. Кеткенин көрдүңүз, аябай катуу. Бул жостикти гана алдыга кылбастан кое берип койсоңуз эле токтоп калат, болду. Аркага кылсаңыз, бул мында аркага кете берет. Ошон үчүн достор, буну бир аз үйрөнгөнгө чейин мунун бир аз мындай азыраак скоростто жүрсөк жакшы болот достор. Сиздерге түнү жолдоксок, эми мен сиздерге мунун кандай ручной кылганын да көргөзүп коеюн. Муну бул жерден өчүрөбүз. Бул жерден бир бассак өчүп калат. Достор, мунун өчүргөндөн кийин муну түртөбүз десеңиздер, кокустан сиздердин зарядыңыздар өчүп калды жолдо. Сиздер муну түртөбүз десеңиздер, түртө албайсыздар. Бул эч жакка жылбайт. Аябай оор. Ошондуктан мунун нал жерин ачсаңыздар, нал жакта көрүнүп турат.
мынанда мына крайникке окшоп. Мына көрүп атасыздар. Ушуну мына жака бурап коесуздар. Көрдүңүздөр? Мынаны. Көрдүңүздөр? Мына жака буралат. Мына жака буралат. Бунусу бул жака буралат. Шу бурап коесуздар. Мына көрдүңүздөр? Мына жерде өзүнүн указатели дагы турат. Аркага кылып койсо отуруп алай десе болот, алдыга кылып койсо түртүп кетсе болот турган. Бул жагында дагы ушундай. Мына жагында болсо ушул батарейкасы турат достор мына ичинде. Анан достор мунун ушундай кылып бул бургандан кийин муну түртсөңүздөр, мына кете берет. Түртсөңүздөр кадимки коляскадай болуп кете берет. Эми достор мунун арка жагына көңүлүңүздөрдү бурсак, бул арка жагы мына кнопканы бассаңыздар, бул ылдыйга чейин болуп көтөрүлөт. Бул баягы алды бийик болсо, баягы аңтарылып кетпеш үчүн, же болбосо бир лестницага чыгыш үчүн ушундай жасалган атайын коопсуздук мына защита сыяктанган экен. Анан эми достор сиздерге бул ручной тормозун дагы айта кетейин. Ал жерде бул ручной тормоз берки кадимки эле коляскаларда деле бар, мында дагы бар. Ушуну колдонсоңуздар болот. Бул мына батарейка учурунда өчүрүп койсоңуздар, алар анда кетпейт. Муну ручной кылган кезиңизде, муну бул жака бурап койгон кезде бул өзү жылып кетиши мүмкүн. Мына достор мен сиздерге бул колясканы кененирээк тааныштырганга аракет кылдык достор. Мына ножкалары дагы өз-өзүнчө чыгат. Мынаны көрдүңүздөр достор, мынаны бурап туруп, мына жака кылсаңыздар болот. Муну бурап туруп, бул жака мындай кылсаңыздар болот. Аркасынан мындай кылып киргизип койсоңуздар болот. Же болбосо муну басып мындай чыгарсаңыздар да болот. Бул өзүнчө чыгат. Мындай кылып чыгарып, кайра тагып койсоңуздар дагы мынаны басып болот достор. Же болбосо мынанысын көтөрүп койсоңуздар дагы болот. Мындай кылып көтөрүп туруп, андан кийин мындай кылып чогултуп койсоңуздар дагы болот. Мына достор мен сиздерге мунун заряднигин көрсөтө кетейин. Зарядниги мына жерге сайлат. Көрдүңүздөр, сиздерге жакшы көрүнбөй атат болуш керек. Мына жерге сайлат. Мунун зарядниги болсо мына аркасында турган сумкасында, аркасында турган мына багажнигине десек болот. Мунун мына зарядниги. Мына зарядниги достор. Бул кадимки эле үйдөгү токко сайлат. 220 вольт. Кадимки эле токко сайлат достор. Мунун эч кандай секрети деле жок. Мына көрдүңүздөр, мындай болгон наоборот мына стрелкасы да бар экен. Стрелкасын өйдө кылып туруп мындай кылып саясыздар. Заряд кетип аткан болсо, заряд кеткен болсо, мына жерде индикатор жанып, телефондой болуп заряд кетип атканы билинип турат. Суруп койсоңуздар болсо, толгон толбогону билинет достор. Азыр болсо мында заряд бар, бир баса турган болсок мына заряд толук бул. Мына көрүп атасыздар. Ушундай болуп азыркында болуп кете баштайт, сайып койсоңуздар. Эми мен сиздерге мунун суруп койгондон кийин бул жамгырда эшикте калып калбастыгы үчүн өзүнүн атайын чатыры бар достор. Мен сиздерге мында андай көргөзүп коеюн. Бул суу өткөрбөй турган чатыры, бул көчөдө калбаш керек. Азыр сиздерге муну дагы достор мындай кылып туруп өзүнүн чатыры менен жаап койсоңуздар, эшикте коронун алдында калса деле суу өтпөйт достор. Батарейкасына жана отургучтарына эч кандай зыян келбейт. Шуна достор, азыр мен сиздерге ушул эле колясканын запасной дөңгөлөгүн да көргөзөйүн. Мына көрдүңүздөр, жаңы запасной дөңгөлөгү. Бул ачыл элек. Алды көп бурулгандыгы үчүн алды желип калат. Ошон үчүн запасной дөңгөлөгү дагы бар достор. Эң эле кызыгы бул жаңысы Кореяда $1800 турат. Ушул Тайванда жасалган электрический мүмкүнчүлүгү чектелген же улгайган адамдарга жасалган колясканын баасы $1800 магазинде турат. Бул биз алган мүмкүнчүлүгү чектелген колясканын баасы анчалык эле кымбат эмес. Себеби дегенде бул бир аз колдонулган, интернеттен карап бир аз колдонулганын алдык. Баасы болсо бир аз арзаныраак $750. $750. Биз муну ушул биздин бир подписчигибиздин атасы ушундай коляскага муктаж болуп жаткан экен. Биз ошого алып жөнөтүп берүүнү туура көрдүк. Анан достор, кимде ким сиздер дагы ушундай коляскага муктаж болуп жаткан болсоңуз, анда бизге сөзсүз кайрылыңыз. Биз сиздерге жөнөтүп беребиз. $750 ушунун баасы. Ушундай эми бу ушуну ала турган болсок,
эсли жаңалатырган болсок $1800 экен. Биз доставкасын бекер эле доставка жасап беребиз. Жөн эле бир машиналар менен кошо жүктөп сиздерге жеткирип бермекчибиз достор. Баасы $750. Ушундай достор, мен бул видео аябай узак болуп кетти окшойт. Сиздерге кененирээк түшүндүрүүнү тура көрдүк, ошондуктан бир аз узарып кетти. Кимдегин биздин видеону аягына чейин көргөн болсо, барыңыздарга ыраазычылык. Кудай сактасын, мындай коляскага отуруп калыштан Кудай сактасын. Эч ким мындай коляскага муктаж болбосун. Кокустан бир муктаждыктар болуп калса, бизге анда кайрылыңыздар достор. Биздин номерлер описанияда болот. Биздин каналды биринчи жолу көрүп жаткан достор, биздин каналга катталганды дагы унутпагыла. Биздин ошондой эле Instagram баракчабызга дагы каттала кетишти унутпагыла достор. Достор, бул колясканын мындай өзүнүн китеби бар. Мына достор, мунун өзүнүн китепчеси бар. Анан кийин барган кошо барат. Муну перевод кылып көрсөңүздөр болот. Мына жакта кандай управление кылат. Бул спинкасы дагы жатат достор. Мына спинкасы дагы жатат. Мен аны жана көрсөтпөй калыптырмын. Сумкасы чыгат, батарейкасы чыгат, бардыгы өз-өзүнчө чыгат достор. Дөңгөлөктөрү чыгат. Анын бардыгын өз-өзүнчө кылып чыгарса болот. Ушул документтерди бардыгы кошо барат достор. Мына ушундай болгон өзүнүн чакан китепчеси бар экен. Ушундай достор, биздин каналды аягына чейин көргөнүздөр үчүн дагы бир ирет барыңыздарга ыраазычылык. Мындай колясканы эч отурбай эле коюңуздар, муктаж болбой эле коюңуздар. Кудай сактасын мындай коляскага отуруштан. Ассаламу алейкум.